Супер концерт 2013 өзгөчө күтүлбөгөн сюрприздерге бай болду. Алардын бири эне тилди өнүктүрүү максатында ачылган тамашоо долбоорун түптөп 6 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерди багынтууга жетишкен Эрмек Нурбаевке заманыбыздын супер алып баруучусу деген наам кайгарылган. Мындан тышкары Эрмек Нурбаевке Супер Инфо газети тарабынан көп жылдан бери тыгыз кызматташып келе жаткандыгы үчүн кыштын ызгардуу суугунда экзотикалык ысык өлкөлөрдүн биринде эс алууга жолдомо берилген. Мына ошол сыйлык Эрмек Нурбаевдин өз колуна тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземине ал келе албай калган. Себеби ал учурда Эрмек тамашоо курама командасы менен Сочиде өткөн фестивалда жүргөн эле. Ушул Супер Инфодон калп айтпайм бир 4 жолу 5 жолу алган мыкты теле алып баруучу деген жыл сайын. Анан быйылкы ушул алган сыйлыгым мен ойлойм эң бийикте турган ошол сыйлыктын арасында, себеп дегенде бунун аты да жөн эмес экен, замандын мыкты алып баруучусу. Анан чоң ыраазычылык билдирем баардыгыбызга, сиздерге, албетте кыргыз элине, мекендештерге. Бул жаңылык болсо мен Сочиде командамен жүргөндө уктум. Сочиде командамен репетиция кылып атканбыз. Анан WhatsApp'тан Бакыт Байсариев, анан Улан Барпиев деген досторум экөө сүйүнчүлөп жазышты. Эсимде жок кимиси биринчи, бирок бирөөсү сен мыкты алып баруучу болдуң, бирөөсү болсо путевка уттуң деп калышты. Анан ошо экөөтөн сүйүнчү мага да азыр экөө кырылышып жүрөт. Экөө сүйлөшпөй калыптыр деп уктум да. Кандай болсо да ошол эки досуман Бакыт Байсариев жана Улан Барпиевден уктум. Аларга да рахмат. Ошол эми шартка байланыштуу мен Сочиде болуп калдым. Мен ойлойм канча 6 жылдан бери чогуу алып барып атабыз концертти. Балким быйыл да алып барып калмакмын эгерде Сочиде болгондо, бирок шарт ушундай болуп калды. Ошол дагы бир жолу рахмат. Узап бара жаткан 2013 жыл чыгармачыл инсандар үчүн ары күтүүсүз жана жагымдуу белектерге бай болду окшобойбу. Дегеним Супер Инфо газети экзотикалык өлкөгө эс алууга жолдому. Эрмек Нурбаевден тышкары өзгөчө стили, оригиналдуу үнү менен элге таанылган ырчы Канекейге, кыргыз шоу дүйнөсүнө алгачкылардан болуп рэп жанрын киргизген рэпер Добурга, сөзгө бай теле алып баруучу Нурзат Токтосуновага берилген. Булар Супер Сулуу 2013 наамынын ээси Орункүл Шабыралиева менен чогуу ысык өлкөлөрдүн биринде эс алып келишмекчи.